Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү. Мен биринчи кишиден баштап суроо жоопко абдан дыккат көңүл буруп отурам. Адылбек Алайчевич, сиздин жообуңуз ойлонобуз, көрөбүз, кеңешебиз деген эле жооптор экен да. Чечебиз, муну мындай кылабыз, аны андай кылабыз деген мен бир сөз уккан жокмун. Эми резюмеңизди да карап чыктым. Мен сиздин резюмеңизге бир сөз менен айтканда портрети. Жакшы киши деген резюме экен да бул. Жакшы киши деген дагы жакшы, бирок андай кесип жок да. Жакшы киши деген кесип жок. Реформатор, менеджер, могул кызматта иштегенде моундай кылып койду эле дегендей бир чоң жаңылык уккан жокмун. Сиз эми парламенттик президенттик башкарууда дагы каржы министри болуп иштегенсиз. Парламенттин жаалындагы, тапшырмаларындагы бардыгын көргөнсүз. Ошондуктан анча-мынча сынга көтөрүмдүү болушуңуз керек деп эсептейм. Сиздин мурдагы жетекчиңиз кызматтан кетти. Кече улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси башында 3 миллиард деп атты эле жанагы салык боюнча акциз. Азыр 30 миллиардтан ашты деди. Сиз дал ошол салыкты, экономиканын, финансы тармагынын куратору болгонсуз. Биринчи вице-премьер болуп ошол тармакты кармап отурдуңуз. Ошол сиз башкарып турган учурда мына ушундай чоң эбегейсиз суммадагы ката кетти. Жоопкерчилик сизде дагы болуш керек деп мен эсептейм. Ушуга кыска нуска жооп бериңизчи. Сиздин жоопкерчилигиңиз кандай кечеги 30 миллиард боюнча? Салык органдары боюнча чындыгында абдан көйгөйлүү жаман окуя болду. Мен сиз менен макулмун, Жанар Кубаныч. Ана мен муну карап көрөлү, тигини мында көрөлү деп айткан жокмун. Мен конкреттүү түрдө цифраларды, ошолорду аткарабыз. Ошолорду аткаруу үчүн бардык күч кубатыбызды жумшайбыз деп. Реформалар боюнча жана мен айтып кеттим. Şu салык системасын азыр эми мына мен өзүм түздөн түз салык органдарын кароого мына мүмкүнчүлүгүмдү алдым. Салык органдарын азыр жаңы жетекчиси коюлса, ошол жетекчиси менен салык органдарын тетиги райондун инспекторунан бери изилдеп чыгып, аны оңдойбуз. Керекпи айлыгын көтөрүп берели. Керекпи жанакы автоматизация маселелерин дагы кандайдыр бир социалдык маселелерин чечип берели да, бирок салыкчы болуп жүргөндө мындай кандайдыр бир бирдемени алганга мүмкүнчүлүк түзбөшүбүз керек да. Ошон үчүн аларга жакшы айлык майнасында түзүп беришибиз керек. Мага Садыр Нуркожоевич дагы бул тапшырманы берди. Салык органдарын өз калыбына келтирүү боюнча. Муну азыр түздөн түз мен буга киргенге мүмкүнчүлүк алдым. Мен толугу менен бул салык органдарын карап чыгам өзүм. Рахмат. Сиз биринчи вице-премьер министр катары Евразес боюнча дагы сиз куратор, сиз жооптусуз да, туурабы? Ооба. Мына Кыргызстан ЕСке кошулду, жакшы жактары да болду. Бирок ушул тапта ЕСте иштешүүдө чылгый проблема. Мигранттардын маселеси мезгили менен аябай чоң проблема болот. Мына көрүп атасыз. Аэропорттон ондогон мигранттарыбызды негизсиз суракка алып кайтарган учурлар болуп атат. Жанагы Сахарадагы маселени билесиз. Биздин экономикага түздөн түз балык чарбасынан бери баганы өздөрү коюп эме кылып атат. Сиз ушу Евразиястын куратору катары барганда мындай Кыргызстандын кызыкчылыгын тарс-тарс этип талашасызбы ал жакта? Эмнеге мындай чылгый проблема? Сиз эгерде ошол Евразиястын куратору болуп ошону иштеп жүргөн болсоңуз. Ар бир проблема пайда болгондо, ошол сүт маселеси, мисалы балык маселеси, транспорт маселеси болгондо, ар бир советте биз вице-премьерлер ай сайын чогулабыз да. Мен ошол жердеги кеңештин мүчөсү катары кыргыз талаптарын дайыма талашып, тартышып, ошол жерде маселелерди көтөрүп, дайыма көтөрүп коебуз да. Коебуз. Көп маселелер ал жерден чечилди, көп маселелер дагы аягына чейин чечиле элек. Чындыгында эле жанакы мен айтып кетпедимби? Мигранттардын биздин үй бүлөсүнө жана медицинский страховой полис берүү маселесин. Муну талашып, тартышып отуруп, акырынан азыр чечилип келе жатат. Бул башка өлкөлөр, кээ бир өлкөлөр буга абдан каршылык көрсөтүп атат да.
Мындай Ошол талаш тартышып аткан мындай бул ачык жыйындар мындай видеолорун көрсөк болобу биз? Сизден ошо Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп, Болот. Евразэсте чырылдап, эмне үчүн мындай болуп атат? Биздин айдоочуларыбыз эмне үчүн кезектеп жүздөп фуралар өтпөй атат? Жашыл жай жемиштери моундай болуп атат. Мигранттарыбыз кармалып атат деген видеолорубузду көрсөк болот да. Биз ачык булактарда барбы? Протоколдору түзүлөт. Мен сүйлөгөн сөздөрүмдү дагы мен тапшырма берейин. Карап көрүп, анда сизге жөнөтүп коелу да. Муну сиз башкарып кеткен Кыргыз Венгер фонду. Ошол эмне болду ошол жанагы 16 миллион келди эле. Анан калгандары мен ошол Венгрия тарап менен сүйлөшкөндө бул силерге кредит керекпи, керек эмеспи? 50 миллион деп сүйлөштүк эле. Калган эмне үчүн 34 миллион алып айтасыңар? Бул боюнча Эмнеге ошо жандуу иштеген жоксуз башкарган фонд? Мен кечээ эле Венгрияга барып келдим. Түндө келдим ошо Венгриядан. Бул маселе боюнча да мен ал жерде да бир аз иштеп кеттим. 16 миллион доллар берген. Бүгүнкү күндө кеңеш 14 миллион долларга чечим чыгарды. Мини гез кайсына кара. Жага алмай мини гез курууга чечим чыгарды. Азыр ошол акчалар эки этап менен бөлүнө баштайт. Ошо экинчи этапы бөлүнүп акча кеткенден кийин Венгер тарап калган 36 миллионду беребиз дешти. 50 миллион. Эми андан кийин көрөбүз дагы долбоорлор болуп 50 миллионду дагы толугу менен өздөштүрсөк биз андан ары да маселе коебуз да. Андан ары көбөйтүүгө бул штаттык капиталын. Мына эми иштей баштадык. Биздин рынокко 0% менен кирип 21%ке чейин комиссия жетти, такси парк менен кошодо Яндексти көтөрдүк. Эмне кылып чечесиз ушул маселени? 100 000 такси бар Кыргызстанда мисалы азыр. Бул Яндекс боюнча буга чейин мен бул маселени Жанаркубанович карай эле келем азыр. Мына рұқсат болсо. Данияр Жолдошевич жооп берип койсунчу мына. Саламатсыздарбы, Жанаркубанович. Биринчиден Евразэс аркылуу баяндаманын алкагында Евразэс бул 5 өлкөнүн алкагындагы болгон талаш тартыш. Буга чейин жумуш токтогон жок, мындан да кийин да токтобойт бул талаш тартыштар. Анткени ар бир мамлекет өзүнүн рыногун защита кылганга аракет кылат. Биз тараптан дагы таккан ошондой талаш тартыштар бар. Анын баары тең протоколдордо ачык айкын, анын баарын тең көрсөңүздөр болот. Негизинен казыр миграция политикасы боюнча казыр өзүңүздөр билесиз, кырдаал оор. Аны биз дагы ошол биздин партнерлорубузду түшүнүк менен кабыл алышыбыз керек. Бирок кыргыз жарандарга союздун мүчөсү болгондуктан аларга жеңилдиктер бар. Бирок казыр ички ошол коопсуздугун жогорулатуу максатында бар ички эмесин миграциялык политикасын катуулаганга мажбур казыр биздин партнерлорубуз. Өзүңүздөр байкап турасыздар, ички кандай кооптуу нерселер болуп атканын. Ошон үчүн ички коопсуздукту сактоош үчүн биздин партнерлорубуз да бизден суранат. Туура түшүнүк менен кабыл алгыла биздин жазган ички саясатыбызды деп. Аны биз дагы түшүнүк менен кабыл алышыбыз керек. Яндекс тууралуу. Яндексти өзүңүздөр билесиздер, ал жанагы оператор, бир эле оператор. Ошон үчүн азыр бул ишмердүүлүктү лицензиялоо, ишмер кылганга жакынкы арада долбоорду киргизебиз. Ошону колдоп берген болсоңуздар, анда тарифтерин дагы жана анын салык төлөөсүн дагы толугу менен контролдого эметебиз. Эң негизгиси сервер, эң негизги талап кандай компания келбесин, сервер ошо Кыргыз Республикасында болуш керек. Ошону буюрса, мына мыйзам даяр болуп калды. Аны ошол экономика жана коммерция министринин алкагында иштеп чыкканбыз. Жакын арада аны жогорку кеңештин кароосуна киргизебиз.